Арыбаңыз Бакбеке, кандайсыз, жакшы Арбол турасызбы? кызым, кандайсың? Жакшы турасызбы? Көптөн бери Жакшы, көрүшпөйсүз менен. жакшы. Жаңылыктар аябай көбөйүп кетсе керек ордодо, Көп, аябай көп. Бүгүн ушу жаратмандыктын тегерегинде сөз кылайлы. Азыр негизи 26-жыл жаратмандыктын жылы деп айтылган го. Анан ошол сөздү баштаардан мурун мен жана группадагыны окуп калдым да. 7-майда Тон Кимирде болгон окуя жөнүндө. Ошол жөнүндө баштайсызбы? Анан кийин жаратмандыкка өтөлү. Бул числону тарыхка жазыла турган число деп айткан экенбиз. Эсте кала турган күндөр депчи. Эсте кала турган күндөр деп. Анан ошон үчүн ушул күндү обязательно тартып коюш керек дедим да, эмне болгон? Ошол күн өзү кызык күн болду да. Эмнеси менен? Негизги эле ойдо жокто эле бул жака келип аткан элдин отурганынан эле анан эл башкача сүйлөй баштачу, башкача сөз боло баштады. Ошол эле убакта өзүң билесиң да, бул жерде аалам менен байланыш бар. Тон Кимир деп коебузго, ошол Тон Кимир менен байланыш бар да, анан эле азыркы учурда ошол Ашташаран кирип калды да, эчтенчи. Анан келип калды да, анан ал эмне үчүн мен ошо келип атам, силер баарыңар билесиңер. Эмне үчүн менин ошол ааламда медицинский кроваттарым бар. Ошого түшүп дарыланбайсыңар дегендей суроо салды отурган элге. Анан мен түшүнүп калдым, эмнеге бүгүн мындай болуп атат дегенде, көрсө ошол күнү улам сезимге келип аткан бир жаратман күн депчи. Жаратман күн десе мен түшүнбөпмүн, көрсө бул кванттык тала деп атпайбы да, кванттык поле деп атпайбы. Мына ошол нерсе ордого келиптир да. Ар бир адам баласы ошо кванттык тала деген нерсе бул баягы баардык структуралардын өзгөрүшү да. Ошо өзгөрүлгөн нерсе жаратмандык да. Мисалы биз буга чейин бир эле линиядагы көз караш менен жашап келсек, азыркы ошол көз караш миң кырлуу миң сырлуу дегендей бир көзгө көрүнбөгөн параллельный дүйнөлөрдө көп да. Ошого кирип кетип атат да. Ошону квантовый поле деп айтып атат башкалар. Баардык жакта эле бүт ааламда бар эле жаратмандык менен иштеп турбайбы. Баары эле ошол деңгээлге жетип калган экен. Адамдардын өзүндө баягы кудайлык сапат бар эмеспи? Ошол сапаттар ачылып, адамдар ошо өздөрү жарата баштаган цивилизациялар, булардын баары эле ошол улуу кванттык поледе жашайт экен да, талаада. Анан биздин да убакыт келиптир, адамзат ошого өтүп атыптыр, ошонун ичинде ошол ордого атайын ошол энергияны коюп берди да. Киргиле, көргүлө, жазагыла, силер мындай ачканда, орусча айтканда тура берсиңер, салдарып билсиңер, качан отура берсиңер дегендей бир ошондой вопростор болуп, ошол күнү ошол отургандардын баары ошо Ашташаранын кораблине түштү да. Анан ощущение кандай, баарын байкап отурдук, жакшы. Баары отургандардын көрүү сезимдери ошол күнү ачылып турду. Баары көрүп атты да. Кээбилер өздөрү отуруп атты, кээбилер болсо үй бүлөсүн алып кирип аткандар болду, ар кандай болду. Ошондон кийин деп ошол дата эсте калган себеби, ошол эле дата коюлган күнү бүт аалам бириге баштады да, неге. Анан бүт аалам бириге баштап эле улам сезимдер келип атты. Бир эле биздин галактика эмес, башка галактикалар да биригип атканын айта баштады да. Эмнеге бул баары биригип атат дегенде, бул күн эсиңерде калат, ааламдын бүт өзөктөрү кармаган, бүт өзөгүн кармаган Манас күчү болот деген белги келди да. Мына ошол Манас күчүнө бүт аалам биригип атты да. Ал Манас өзөгү болуп саналат экен. Бүт аалам, ошондон аябай таң калдым. Биз буга чейин билчүк, Манас ата миллиард деген галактикалардын чогулган улуу акыл эси депчи. Мында бир эле акыл эси эмес, ошо бүткүл галактикалардын өзөгүнүн Манас деп. Билдиңиз, значит, баары Манаска биригип турат экен да, баардык нерсе өзөктөн турат да. Ошол нерсени берди да. Аябай сүйүнүчтүү кабар болду, сүйүндүк, отурдук, майрамдадык. Ошого кыргыз эле жалпы Манас
кыргыз элинен болуп калгандыктан аябай кубандык да. Кут болсун болсун. Бакытбек эке, бул эми Том Кемир деп аткан окуйбу да. Том Кемирде аалам биригип атат туурабы? Бизде баягы Том Кемирге киребиз да, мукандабыз бизде биригип атат да. Мен просто азыр эстеп кетип атпаймынбы? Негизи даже адам баласы биримдикке келиш үчүн, жердеги адам баласы биримдикке келип, сен кыргызсың, сен оруссуң, анан сен украинсың деп бөлүнбөй биримдикке келүү үчүн ушул кылымдын аягы болот дейт го. Бунун аягы болгондо качан? 100 жылдын ичинде Баш аягы, баш аягы. Ошонун аягында, ошо кылымдын аягында барып адамдар биригет деп атат. мындай да, ар кандай көрүнүш, ар кандай аяндар бар да. Бирок баарынын түбү бир эле. Убактылар башка. Убакыт деген ушунчалык тездеп кетет экен, кайра жайлап кетет экен. Алам ушундайгенде азыркы учурда мына өзүбүздө көрүп атпайлы, убакыт 24 саат эмес 16 саат болуп калат да. Ошон үчүн бул өтө тездик менен болот. Менин оюмча 2030-жылкы азыр бүт биригип атат да, улуу биримдикке коюлуп атат. Бул 2030-жылы кадимкидей баары байкалат да. Даже биздин эле параллельный дүйнөдө жашап аткан ата тектер менен биринчи жолугушуу башталат энергия түрүндө. Бизде ошондой энергия түрүндө ошо көрүү сезимдерибиз бар, ошо жетип калат. Ошол менен башталат, анан бүт дүйнө баары биригип баштайт да 2030-жылы полный биригишкен. Эми ошол же тезирээк болушу, же кечирээк болушу биздин эле сознанияден зависит этет го, Бир карашадан. Мисалы алтын доорунда болушу болбошу сиздин ал сезимиңиз. Мына бүгүн биз эмнени сабак берип атабыз адамдарчы. Сен бүгүн кандай жашоодо жашаганды үйрөнсөң, ошол жашоодо сенин жашооң болот деп үйрөтүп атабыз да. Мисалы бүгүн сен жетишпегендикте, бүгүн кайгыда, бүгүн оорукчал, бүгүн кыйналууда болсоң, сен ошол эле жашоонун энергиясынан чыга албайсың. Ошо менен кете бересиң да. А эгер адамдын сознаниясы ошол бийик нерсеге, ошол айтып аткан алтын доордо анын аң сезиминде да бүгүн жашап үйрөнсө, ошонун энергиясын таптат да, адаптация алып бат эле адам ошого көчүп кирет. Бакытбек эке, мына азыр жаратмандыктын энергиясы элдин баарына негизи бирдей эле тийгизбей таасир берип атабы? Биринчи баягы осознанный деп коюшат го. Баягы буну сезгендерге, буну билгендерге, өзүнөн бир кандайдыр бир тажрыйба өткөзүп, адаптация алып, мындай көндүрүп аткандарга бул таасир тие баштады. Болуп калды да почти. Мындай айткандачы, мисалы мен буга бир күбө болуп атам, ордодо көп эл келет, көп маек болот, көп ар кандай айтат, анан ошондо аябай таң каласың да. Мен бир кишини көрдүм. Башта адам болбойт деп койгон. Эми андай нерселерди көп эле көрүп жүрөм, бирок аларга бир ар кандай нерсе менен таасир менен болчу да, бунун таасири такыр башкача болду да. Бул киши кандайча дегенде, балам бир сенен угуп кеттим эле. Жолотпо. Сөздүн күчүнөн дегенде, ойдун сөздүн күчүнөн. Мен ошону кармадым дейт. Мисалы мен ошол оорууду жок катары эсептедим. Бар деп врачтар коюп берип атат ага диагнозчу. А бул жок деп Кабыл албай койду. кабыл албай өзүнө стрейт этти да муну. Жалаң ошол айтып эле анан ошо сен айткан көңүлдүн ыргагында болдум дейт. Ошого өзүмдү көндүрдүм дейт. Билесиңби дейт. Бир айда результат болду. Укмуш жаратмандык бул. Да. Ошончо адам бар эле жаратман экен да. Адамга жазып аткан адамдын ою менен тил экен да. Адам өзү Кудай экен да, чын айткандачы. Ошо өзүнүн Кудай экенин билбей оозунан, оюнан, сөзүнөн жаңылып отуруп эле. Адам башка энергияга кирип алат, башка энергияны тартат, ал келет, как магний сымал. Ал иштей баштайт, болду, ошо менен адам жүрө берет. Башкача айтканда, азыр жаратмандык бардыгында бар, ар бир адамда. Түшүнгөн адамга деле, түшүнбөгөн адамга деле. Бирок түшүнгөн адам атайын жакшылыкты жаратат, түшүнбөгөн адам кайрылып чачып атпайбы? Ооба, жамандыкты дагы кошуп жаратып атат да, өзүнүн туура эмес ойлору мененчи. Туура, адам өзүнөн болуп атат баардык. Азыр ушундай заман келип калды да, мисалы, мага эң жакшы нерсеси мындай да, сен өзүңдүн тагдырыңды өзүң жаз дейт да. Бул сөз мага тийишпейт, адамзаттын баарына тийиштүү болуп калат.
Значит, адам өз зат өзүнүн тагдырын өзү жашаса болот экен. Каалагандай. И ошого караша сен шайкеш болуп өзүң жараткан нерсеңе сөзүп гармония болушуң керек да. Ошо жаратылат. А негизичи Бакытбек дагы бир эме информация уктум да, бир эле моментте бир адамда 3 параллельный реальность бар дейт го. 3 я бар, 3 реальность бар дейт. 3 ветка бар дейт эми, 3 ветка бар дейт. Мен түшүнүмчө мындай болот да, сен айтсаңчы, мисалы биз жерде бир көчүрмөсү болсок, биздин үстүбүздө ар бир планетадагы ар бир галактикада бирден көчүрмө бар да, ошондой энергиялар иштейт да. Бирок баары бири бирибизге мындай жетпей турабыз да. А сен албат, сен өзүңөн да, мисалы сен бул планетада жашап аткан двойнигиң деп коелучу, ал аябай жакшы жашап атат да. Эми ошол двойникке барып сен илүү үчүн сен өсүшүң керек. Ошентип бири бирине болгон тартылуу күчтөрү ошондой болуп күйүп атпайбы? Мисалы азыр эң оңой жолу талаага кирип талаады жаратып атпайбы? А бүгүн мен ошол сабакты өтөйүн дедим, бирок эл дагы даяр эмес. Буюрса ошо 4-нчүнү өтөйүн деп атам да. Кантип кириш керек эми? Моментально кирген. Такой күтүп отурган эмес. Моментально кирип, ыкмасын Ишин көрүүчүлөргө деле ошол практиканы берип койбойсузбу? Ошого кантип моментально сиз айткандай алып киребиз? Эми ал адамдын өзүнөн го, адамдын ою бүлүгү эмеспи? Ой жаратат да. Воображение. Воображениясы. Эң биринчи адам өзүнүн мындай цифрдик алып цифрдик алып келгенде баягы абаны терең соруп, 4 бөлүштүк деп коет го абаны. 4 жолу деп сороосуң, 4 жолу кармап турасың, кайра жүрөктөн чыгарасың, өкпөдөн чыкканча 4 андан кийин ички анан түптөн чыгасың, ошондо 4 бөлүштүк болуп калат да бул дем алуу. Ыкмасычы. Биринчи ошону жашайсың, жазайсың, анан ар бир жазып атканыңда эски нерсеңдин баарын кое бердиң дейсиң. Бүт кое беришиң керек. Эмне бар эски? Эмнеге сен байланып турасың? Дыхание мененби? Дыхание аркылуу сен ошол деген сайын чыгарышың керек да. Эски нерсеңдин баарын аттыкка жетишиң керек. 5 жол дем аласыңбы, 6 жол дем аласыңбы? Эске түшүп калган болсо сразу аларды кошо баарын кетирип алып. Анан кичине тырногу жасап, андан кийин жаңы кванттык полянын талаанын энергиясын тартып атам деп өзүңө жарык тартып баштайсың. Анан ошол болот да, ошол жарыкка өзүң баягы жасап атасың ба? Өзүң толгондон кийин моментально эшик терезесин артыңда эшик калды да. Мисалы өткөн жактагы жашоо. Ошонун эшигин жабасың. Анан бияка кайра буруласың. Бурулсаңыз квантовое поле да. Ошол талаага кирдиңиз, ошол талаанын кандай воображениясы ушунчалык. Кээ бирлер алтын түстө, кээ бирлер баардык нерсе коюлуп атат. Анткени ал талаада баардык нерсе жаратылып турган талаада. Анан чыгасың, анан ошодон өзүңө алдыңа бир караң кыргызча пайда болот. Это сенсиң да. Сенин ал жактагы двойник пайда болот да, мындай айтканчы. Анан двойникке барасың, двойник экөөң учашасың 1 метр калганда. Ал сен эле. Только анын айырмасы ал нур, баягы сен. Сен жөнөкөй немесиң да. Анан экөөң кол алышкандан кийин бири-бириңе сливаешь, бириңе киресиң да агачы. Ага кирип туруп сен анын көз карашы менен карайсың. Ошол жердечи. Ошол жерде моментальный скачок болот. Сознание, эгер адамдар буну баягы осознанно туура жасаса, өздөрү сразу сезилет. Башка дүйнө, башка көз караш, башка жашоо дейчи. Вот ошондо моментальный кванттык талаага кирип да. Аны күтүп жүрүп, качан келмек эле, анан качан келет эле эмес. Ал келип калган нерсени бүгүн жаратып алышың. Вот хутордогу ошо келип калган энергия бүгүн жарат деген сөз да. Жарат ал. Отурганың да жарат, басканың да жарат, турганың да жарат. Мен өзүмдүн бир практикаман эсиме түшүп кетти да. Мен, например, бирденке практиканы жасап атканда өзүм менен. Допустим, төбөмө нур киргизип атам деп коеюн да. Мен ошону деген мынтип со стороны көрөм да. Со стороны көрөт эле анан жок бул менмин да, мага кириш керек да деп анан кийин кайра өзүмө төбөмөн киргизип баштайм да. А со стороны көрүп турган жакшы го дейм анда, наоборот, наблюдатель. Наблюдатель. Өзүң наблюдательсиң да. Эгер өзүң сыртынан кирсең, ошол эле сенин душаң
сен чыгып караган болот да. Понимаешь? Мхм. А биз душаны кармап алганбыз да ишке мисалы. Чыгарбайбыз эч экенчи. Сиз андай намилетип болгондо сиз өзүңүздөн чыгып, өзүңүздү караган болосуз. Медитация да кыласызбы, тамак ичип алсаңыз да кыласызбы, эмне кылып алсаңыз, ошондо сизде мындай алыш бериш болот да, өзүңүз сознанияңызга өзүнөн өзү бериле баштайт да, тууралык жактарычы. Керемет, керемет. Анда ушул 4-күнү ушул практиканы үйрөтөт экенсиз, Адамдар мисалы өткөндө айтып бармынбы, мына шаардаттар болчу, ошол жерде көрүү деген эмне экенин билбеген адамдар да отурду да. Бирок ошол состоянияга жалпы киргенде алардын баарын көрүү сезим ачылып калды да. Анан сурап атпайбы, ушу көргөн ушундай болгон, мен буну көрдүм, мен тигини көрдүм деп жүр ошондой. Керемет, керемет. Котордонун адреси Казакова 77. Ушул видеонун жана башка бардык эле видеолордун алдында мен дайыма Telegram группанын ссылкасын коюп коем и Котордонун адресин жазып коем. Ошол адрес менен ушул 4-күнү келгиле Улуу Отко. Кечинде саат 6-да шам болот 7-де от болот. 4-төн баштап сабак болот, улуу шам деп коет, улуу от деп коет, улуу аяндар, улуу сабак деп коебуз да биз эми. Ошондой. Саат 4-төн баштап анда келе бериңиздер, как раз квантовое поле киргенде чогуу үйрөнөбүз. Сонун Бакытбек улантабыз анда кайра.